Саламатсыңарбы, урматтуу туугандар. Эми теги Кытай менен түзмө түз иштешем деген туугандарга бир жакшы сөздөрдү айткым келди. Ал анткени чынын айтканда ушул Кытай менен иштешип, анан өзүңөр кытайлар менен сүйлөшүп, жана башкалар менен сүйлөшүп, кээ бир жумуштарда алданып, анан же товарларыңар жакшы барбай калганда жумуштар болуп атыптыр. Эми аны көптөрү байланышка чыгып атат, мага делечи. Ушундай болуп атам, Арзыбек укам. Ушуларды кандай эл кылыш керек деп. Эми баягы аларды атын айтып жүргөндүн эле кереги жок. Эми баягы силерге бир сабак болсун же болбосо башкача максатта айтпадым. Эми өз оюмду түшүндүрөйүн дедим туугандар. Эми өзүңүздөр билесиздер, мен кытайлык кыргызмын, атым Арзыбек. Мен бул жумушту ушул тармакта иштегели дагы 4-5 жыл болуп калды буюрса. Эми силердин колдооңор менен биринчиден силерге да аябай көптөн көп ыраазычылык билдирем. Эми силер колдогочко баягы эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деген сөз бар, ошого окшош. Силердин колдогонуңар мен үчүн эң чоң түрткү да, эң чоң кайрат. Ошого мен өзүмдүн оюмду түшүндүрүшкө кетейин. Кандай кылганда Кытай менен кадыржам иштесебиз? Кандай кылган кезде Кытай менен алданып калбай же башкача зыян тартпай түзмө түз заводдор менен иштешебиз дегенге келгенде, биринчиден силерде Кытайда бир ишенчиликтүү бир адам болуш керек. Мисалы, мага окшогон партнер деп коесуңар, тилимден келбейт. Ошондой бир адам болуш керек. Экинчиден, ошол адам чын жүрөгүнөн ушул жумушту иштейм, баштан акырына чыгам деген ошондой киши болуш керек да. Анан убактылуу иштегели болбойт бул бизнес, чынын айткандачы. Эми бул бизнес деген андай эле оңой нерсе эмес. Бул эл үчүн кызмат кыла турган, эл үчүн мулазимет кыла турган жумуш да. Анан өзүңөр билесиздер, бизди ютубтан эле көрүп атасыңар. Бул болсо биздин каргонун өзүбүздүн складыбыз бар, өзүбүздө карго бар. ИУ шаарына келсеңер, офис деле бар, дайын, бар жогу. Кытайга келсеңер тосуп алам. Кандай жумуш болсо колдун келишинче жардамды аябайм да, бир боор кыргызбыз. Дагы калай айтсам, артымдагы товарлардын баары жогу ошо Орто Азияга кетип атат эми. Баягы ишенгендер бар, ишенбегендер бар. Ишенгендер жакшынакай эле заказдарын берип, жакшынакай колдоп кубаттап келатат. Эми ар бир адамдын тандоосу айрым болот. Ошого айтарым, туугандар, Кытай менен иштешкенде биринчиден ошол өзүңөрдүн акчаңарга карагыла, салган мабалаңарга. Экинчиден, кандай товарды алып келебиз, ал товарды кандай сатабыз, ошого караш керек. Анан үчүнчүдөн, ишенчиликтүү бир адам болуш керек Кытайда. Силердин товарыңарды ошо заводдон өзүңөр келе албай калган мезгилде заводдон барып алып, текшерип, завод менен сүйлөшүп, контракт түзүп, токтом. Андан кийин жол акыны, растаможкасын баары жогун толугу менен эсептеп, колуңузга мындай тиет дей турган бир адам болуш керек деп ойлойм. Менин оюм да. Эгер ошондой жумуштар менен иштешет элек, чоң мындай оптом товарлар менен иштешет элек, эми азыр Кыргызстандын тараккаты ушкандай өркөндөп атат. Туурабы туугандар, өзүңүздөр билесиздер. Эми мындан мурун баягы Кытай менен Кыргызстандын жолу, анан баягы башка жумуштар дегендей болуп барды келди. Сал мындай азыркыдай мындай интернеттен баары жок билип тура турган жумуштар аз эле. Эми азыр өзүңүздөр билесиздер, баары жок нерсенин баары жогун интернеттен көрүп турасыздар. Анан бизге окшогон кыргыз туугандарыңар бар бул жакта. Кытайлык кыргыз туугандарыңар силер үчүн кызмат кылат. Эми баягы адамдын аласы ичинде, айбанын аласы сыртында деп кээ бир адамдарды сыртына караганда ичиндекини билгели болбойт, ичине карап сыртындакын билгели болбойт деген сөздөр бар. Эми ар түрдүү адам болот туугандар. Эми баары жокту бир таякта айдасак болбойт. Эми алдап кете тургандар дагы бар. Алдабай ушул мага окшош тырышып, тырмышып, эмгеги менен, ак эмгеги менен, адал эмгеги менен кызмат кыла тургандар дагы бар. Ошого туугандар, эгер туура көрсөңүздөр, ошол өзүңөрдүн керектүү болгон товарларыңарды биринчиден, экинчиден ошого салган акчаңарды ошол өтө кыйналып кетпеген абал астында, жана ошол банктан болобу, башкалардан мындай карыз алып, карызга батып калбай турган абал астында, андан кийин силер бизнесиңерди баштап, анан Кытайдан товар алып, жумушуңарды кылсаңар болот. Мен башкаларга окшош башынан, билесиңер, мен башкаларга окшош башынан ушул товарды апарып эле сат, анан манчайда эле миллионер кылып ийем, манчайда эле сен кыйын болуп кетесиң деп айтпайм. Товар дагы сунуштабайм көпчү. Эмнеге? Ал анткени баягы сатылбай турган товар жок, сата албай турган адам бар дейт. Эми бизнеске бир неме дегели болбойт. Алып эле байып кетем, мен баары жогун эле сатып эле кыйратып ийим дегели болбойт да. Ошого ар кандай жумушту өзүбүздүн кабыргабыз менен кеңешип, жакшы ойлошуп туруп анан жумуш кылыш керек. Бул деген акчанын жумушу болуп атат. Анан же бул
барып эле дордойдон товар ала койгондок жумуш эмес туурабы? Бул деген мамлекет аттап атат ортолукта, ойлогула. Эки мамлекеттин ортосунда товар жүрүп аткан жумуш болуп атат. Эки мамлекеттин ортосундагы бизнес болуп атат. Ошого көп жумуштарды аябай ойлонуш кылып кылсаңыздар болот. Анан экинчиден, азырактан болсо да бизнес баштайт элем деген туугандар болсоңуздар, негизи баягы интернетти карасаңар, бар жоктун баарысын эле айта берет, бар жоктун баарысын мактай берет, бар жоктун баарысын карасаң эле элдин баары эле баягы аны сатсаң акча табасың, буну сатсаң акча табасың деп айта берет. Бир сөздү айтып коеюн ушул жерде туугандар. Эгергиз бирөө алдындагы ичип аткан ашын башка бирөөгө беришти ар кандай эле адам өтө каалап кетпейт да. Ошого ар кандай акча таап аткан адамчы, мен мындай таап атам, ушуну сатып манчага алып келип манчага сатып таптым, силер дагы сатып тапкыла деп айтпайт. Чынын айтканда бизнес деген жабык болот ар кандай кездечи туугандар. Ошого сени кыйратып ийем, ушул товарды апарып эле сатып эле жыргап кетесиң деген сөздөргө оңойлукча ишенип кетпесеңер деле болот, ойлошуп иш кылсаңар болот. Анан өзүңүздөр деле көрүп атасыздар да эми. Мына мен чыккалы деле бул интернетте силер менен көрүшкөлү деле бир 2 жыл болуп калды. Ушул склад, ушул карго, ушул склад бар жери ушу өзгөрүш жок. Мен башкалардыкындай башка складдарды же болбосо башка жерлерге барып алып эле меники ал бул менин товарым, мен салып атам, мен кыйратып атам деп мактанбайм. Ар бир адам өзүнүн колунан келген жумушун кылышы керек. Эл үчүн бир мындай жаман ойду эле ойлоп көрбөдүм. Ошого туугандар, ишенчиликтүү иштесем десеңиздер дагы эле ошол бизге кайрылууну унутуп калбаңыздар. Ошондой эле Базар Баш YouTube каналына катталып алыңыздар. Эми кээ бир кездерде баягы заказдар менен убакыттар чыгышпай, убагында силер үчүн жооп жандыра албай калып атабыз. Кээ бир товарларды убагында карап бере албай калып атабыз. Ал үчүн силерден кечирим сурайм. Эми чынын айтканда бул тарапта жетише албай калып атам да. Ошого дагы эле айтарым, урматтуу кыргыз элим, ошо ишенчиликтүү адам менен иштешкенди кааласаңар, мага ишенсеңер болот деп айта алам да. Ал анткени мен өзүм бул жумушту кылгандан кийин акырында чыгам деген өзүмдө бир ой максат бар. Мен же башкаларга окшош бир эле байкенин акчасын алып алып эле товарын салбай эле жоголуп кетем деген андай ой жок. Буюрса мен ушул жумушту акырында чыккыча иштейм. Буюрса мен эле Кыргызстанга барам. Паспортум бүссө, ошол кийинки айлардан жана 1-2 ай ичинде жетип калам туугандар. Барган кезде дагы ошо Кыргызстанда мен менен иштешип аткан туугандар болсун, же болбосо айылдарга барып, ошол кыргыз эли менен кыргыз жерин такыр айланып чыккым бар. Ошол кездерде эле ошол YouTube каналында, Базар Баш YouTube каналында силер менен ортоктошуп болуп турам. Анан акырында айтарым туугандар, иштериңерге ийгилик болсун, ден соолук болсун. Рахмат.